Мөлмөлүм деген ыр менен популярдуу болгон Малик Аликеев Бишкек шаарындагы ооруканага которулду. Белгилүү ырчы Малик Аликеев Бишкек шаарындагы номер 4 ооруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүнө алынып келинди. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жана Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдук институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Кудайберген Базарбаев менен биргеликте белгилүү ырчы Малик Аликеев жаткан ооруканага барып кабар алып, президенттин атынан материалдык жардам тапшырды. Алдын ала маалымат боюнча Малик Аликеевке операцияны белгилүү хирург-ортопед Сабырбек Жумабеков жасай турганы күтүлүүдө. Малик Аликеев жарым жылдан бери буту баспай төшөктө жаткан. Бутундагы сөөктөрү кальцийди кабыл албай калгандыктан ушул убакка чейин операция жасалбай келет. Качан кальций кабыл алынып баштаганда гана операция жасалат. Бүгүнкү күндө Аликеевдин ооруканадагы чыгымдарын Маданият, маалымат жана туризм министри көтөрүп, министрликтин көзөмөлүндө болот. Малик Аликеев мамлекеттин мындай көңүл бөлүүсүнө жана жалпы элдин колдоосуна ыраазычылыгын билдирип, кубанычын жашыра албай, буюрса Малик Аликеев таңшып, ырдап кайрадан сахнага келип, көрүүчүлөрдү кубантат деп билдирди. Эске сала кетсек, буга чейин Малик Аликеев таласта болгондугуна байланыштуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов ырчы менен видео байланыш аркылуу баарлашып, акыбалын сурап, министрлик тарабынан жардам бере турганын маалымдаган. Эми минтип ырчыны таластагы жашап жаткан үйүнөн Маданият министрлиги атайын транспорт менен алып келип, Бишкек шаарындагы номер 4 ооруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүнө жайгаштырды.